Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман мертугандар. Тарыхта арстан менен алышкан инсан мусулмандардан болгон экенин билесизби? Анда эмесе окуяга назарыңарды бурамын. Мусулмандар менен перс кошуну согуш талаасында бетме-бет турган учур. Жеңилбестиги менен эл оозунда дастан болгон эсепсиз перстер кошуну өздөрү менен адам жегенге үйрөтүлгөн үлкөн арстандарды алып келишкен эле. Перстер аны душмандын рухун сындыруу үчүн адамдарга каршы эрөөлгө кое беришет эле. Бул сапар мусулмандарга каршы иштетилди. Арстан кое берилди. Ачкалыктан кутурган иттей согуш талаасында адамдарды качып жеп үйрөнүп калган арстан адатынча эми мусулмандар тарапка карап жүгүрдү. Ошол учурда мусулмандар кошуну тараптан бир эр жүрөк инсан кылычын жалаңаштап арстан тарапка карай жүгүрдү. Бул инсан Хашим ибн Утба эле. Эки тараптын кошуну натыйжаны күтүп турушат. Арстан Хашимге ташталды. Хашим убакыттан пайдаланып арстандын денесине кылыч урду. Арстан өзүн оңдоп дагы ташталды. Хашим дагы урду. Кийин чаң көтөрүлүп экөө көрүнбөй калды. Арстандын ырылдаган үнү угулуп турар эле. Кийин чаң басыла баштады. Бир аздан кийин Аллаху акбар деген кыйкырык угулду. Мусулмандар сүйүнүп кетишти жана Аллаху акбар деп такбир айтышты. Арстан жерде, Хашим болсо денеси канга боелгон абалда ага карап турар эле. Перс кошунун руху сынды. Себеби арстандан коркпогон мусулмандарды жеңүү оңой иш эмес эле. Ошол согушта мусулмандардын колу устун келип, перстердин үстүнөн жеңишке жетишти. Кийин согуш бүткөндө аскер башчы Саад ибн Абу Ваккас Хашим ибн Утбаны пешенесинен өптү. Бул окуя Имам Табари жана Ибн Касирдин тарых китептеринде риваят кылынган. Угуучуларга айтаарыбыз, кайсы бир мусулман ыхлас менен Алла үчүн жана анын шариаты улуу болсун үчүн бир ишти баштаса, ага эч ким тоскоолдук кыла албайт жана аны эч ким жолдон кайтара албайт. А эгерде кимде ким эл көрсүн үчүн иш баштаса, аягына чыкпай шерменде болот. Алла баарыбызга ыхластуулук, эр жүрөктүүлүк берсин. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.